Урматтуу эл журт, ушу мен мынау 2021-жылы 14-сентябрда белгисиз бир 5 бала келип Озгурга алып барып, пай лампа менен мындан бензин күйгүзүп, мен куйкалашып, бир 3 сааттан ашык ар нерселерди айтып, издевать этип, тебелеп тепсип, акыры арматура менен чаап атышты, жыгач менен алышты, тепкилеп атышты. Сен мына улуу өмүрзактар боюнча, сүйүн өмүрзактар боюнча сен стадиондо жаңы президент келгенде, Садыр Жапаров келгенде эмне себептен сүйлөдүң? Сен ким сүйлөдү? Ошоңо жооп бер деп, мына путтарымы арматуралар менен чаап, мындай кылып. Ушулар дагы бир мына жерлерде пай лампа менен мындай куйкалап, мыналардан бер. Сен эгерде дагы бир арыз жазып, дагы бирөөгө айта турган болсоң, өрттөп кетебиз дешип, 5 литр бензинди муну куйкалап түгөндөн кийин башыма бензин куюшуп, зажигалканы кармап алышкан. Ушунда ошол жерге эч ким көргөн жок, сен алып кеткенибизди деп. Ушундай издевать этишип, мени ушул акыбалга жеткизишти. Дагы тепкилебеген жер калган жок. Ушу менин акыбалым азыр ушундай. Азыр Ош шаарында жаңы президент келгенде ишенип айтып алыпмын, билбей. Ошондон бери президентке дагы бардым, 1-2 жолу жолугайын деп. Жолуга албадым. Ошо менин акыбалым ушундай азыр. Мен үй бүлөмө дагы күндө такой жок, аркаман, мен канча жолу айттым, аркаман эртип жүрүшөт деп. Эртип жүрүшүп эле акыры үйрөнүп калдым эле, ким баягыларды эртип жүрөт деп. Акыры ушундай кылды. Мындай болду азыр. Мына ожог иш жагынан бери өтүп кеткенби, иш жегеледен бери ысып атат да, качадан бери температура чыгып атат.